Устаз Абсаттар Дамулла жөнүндө айтып бериңиз. Азияга муфти болгонбу дейт. Убагында Чубак ажынын устазы болгон экен. Бухарада окуган экен деп уктум дейт. Бул Маулана Абсаттар рахматулла алейх өтө чоң алым, факих, муфти, ошол Аллахтын досу, аулиясы болгон өз доорунда. Кыргызстандагы ошол биринчи муфтилерден болгон адамдардын бирөөсү. 96-жылы бул киши муфти болду, 2000-жылга чейин. 3 жыл, 4 жыл Кыргызстанда муфти болуп турду. Абсаттар Дамла. Эми Кыргызстанга муфти болгон менен бул киши Орто Азияга муфти болгон эле адам болчу. Себеби Орто Азияга илимин таркаткан адамдардын бирөөсү ушул киши. Дамланын шагирттери Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Түркменистанга чейин бар. Аллах субханала таала өз доорунда буларды кабыл кылган инсандар. Аллах субханала таала эмне кылат, ушундай кылат. Жалпы Орто Азияга илим таркаткан адамдар. Ошон үчүн бул киши Орто Азияга муфти болбосо деле ошондой кызмат кылган инсан. Фикх илимиде өтө чоң факих инсан болгон. Чубак Дамланын устазы болгон. Дамла окугам деп айтып калат. Бухарада окуганын билбейт экен. Дамла негизинен Өзбекстанда, Тажикстанда окуган. Тажикстанда ошол устаздарын ошол жерде окуган. Дамланын бүгүнкү күндөгү шагирттери азыр деле Кыргызстандагы чоң дамлалардын бүт баары ушул кишинин шагирттери. Кыргызстандагы бүт, Кыргызстан эмес, Өзбекстан деле азыр айттык го, баардыгы Орто Азиядагы чоң аксакал дамлалардын бүт баары ушул кишинин шагирттери болот. Алла рахматы кылсын. Советтер Союзу маалында үйлөнө турган бала кыз ала качып келип эле никесиз үйлөнүп турган дейт. Балдары никесиз жынадан болуп калган деген суроо экен. Эми Союз убагында деле нике кылгандар нике кылган. Дин түшүнгөндөр кадимкидей никелешип, нике кылган. Кээ бир динден алыс жерлер болгон, никесиз болуп калган учурлар болгон. Бирок Союз убагында баягы неме болгон. ЗАГС деген маселе болгон. Ошол ЗАГСке барганда ал адам макулдугун берет. Эки тарафтан эркек дагы, аял заты дагы макулдугун берип кол коёт. Ошол макулдугун берүү өзү никенин бир түрү. Бул кылат сүннет тарикасы эмес. Сүннет жолу башкача болуш керек эле. Бирок ошол жерде макулдугун берет. Ошон үчүн нике болгон. Төрөлгөн балдар зына деп айта албайбыз. Бирок хутба окулбай калган, сүннөттөрү калып кеткен. Ал эми такыр ЗАГСта кылбаган болсо, өтпөгөн болсо, анан никеде кылбаган болсо, анын абалы оорураак. Алла өзү кечирсин. Суроо мындай экен: мен кейде өзүмчө сөгүнүп коёмун, зериккенде балдар менен күрөшүп коёмун дейт. Негизи медресеге келгенде ахлакты оңдогонго аракет кылыш керек. Бул окуу жайда бир гана окуу эмес, таалим менен кошо тарбия да шарт. Таалим алып атабыз, бирок тарбияң ошондой калса бул жакшы эмес. Сөгүнгөн болду болуп калсаң жакшы эмес. Сен тилиңди тазалашың керек. Сөгүнгөн адам болсо, ал адам өзүнүн тилин тийсин. Көп зикир кылсын. Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, истигфарлар көп айтсын. Ошо тили оңдолот. Сөгүнгөн жаман сөздөр, уяттуу сөздөрдөн чыкпастан, оозунан жакшы адам сөз чыгаткан болот. Ошон үчүн медреседе жүргөндө тарбияга көп маани бериш керек. Сенин оозуң таза болуш керек. Сөгүнбөгөн, жаман сүйлөбөгөн таза адам болушуң керек. Анан күрөшүп кетсең күрөшө бер асырдан кийин. Бугуң чыгарышың керек да. Күрөшүп балдар менен ойноп, бирок урушуп кетпегиле. Жөн эле өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн күрөшсөңөр боло берет. Ар кимге карыз болуп, ажыга барып келсе, ажылык өтөбү дейт. Негизи ажылыкка келгенде Аллах субханала таала "Ман истатаа илейхи сабила" деген Куранда аят бар. Ким кудурети жетсе барсын деген шарт бар. Карызга алып баруунун эки түрү болот. Бир түрү адамдын акчасы бар, орду бар, карызга алып барып келсе болот. Келип төлөп коет. Азыр чөнтөгөндө жок, бирок орду бар. Экинчиси орду жок. Эл барып атат деп эле кетип атат. Орду жок. Келип төлөй албай калат, аны билет өзү. Анда учурда шариятта уруксат бербейт. Себеби бул шарт хажылык менен зекетте шарт нисаптары бар. Манистата илей сабила деген сөзүн маанасы ажылыкка барып келе турган каражатка сенин шартың барбы жокпу деген сөз. Барып келгенге шартың болсо, бар деген сөз. Зекетте ошондой ар ким бербейт. Ким нисапка жетсе берет деген маселе. Анан карыздар болуп, ажылыкка барган, карыздар болуп, умрага барган, келип төлөй албай калган жакшы нерсе эмес. Бирок берген болсо, барган болсо, хажы сакыт болот. Милдеттен куткарылат.
Бирок антип барганга шарият буйрбайт.